Мынакей кыздар, бизде быча турган кофтабыздын бул алдыңкы жагында мындай өзгөрүү болот. Бул жерден мындай рельеф түшөт, көкүрөгүнүн орду белгиленет. Бизге бул жерге замок коюлуш керек. Кормящий айымдарга тигилип жаткандыгы үчүн мына ушул аралыкта 20 см аралыкта бизге замок коюлуш керек, потайной замок. Потайной замок коюлгандан кийин бул жер выточкага белгиленген белги, а бул болсо базалык сетка, көкүрөк айланасы, бел айланасы, жамбаш айланасынын базалык сеткасы. А бул сызык болсо бул жактан замок тигилгенде 1 см тигишке кирип кеткен расчетту эсептеп туруп, бул жактан 10 см алып туруп расчеттолуп сызылган белги. Биз бул жактан 10 см каяктан таап алабыз деген жерде бир аз түшүндүрүп кетейин. Биздин көкүрөктөн көкүрөккө чейинки аралыгыбызды сөзсүз өлчөшүбүз керек. Эки көкүрөктүн сосковой точкасынын аралыгында өлчөгөнүздө 18, 19, 20 см чыгышы мүмкүн. Ошол 18, 19, 20 см тең жарымын бөлөбүз дагы. Мынау кырынан баштап бул жака карап 10 см тең жарымы болсо, эси 20 см чыккан болсо чоң размерлерде. Анда ошонун ортодон тең жарымын белгилеп 10 см белгилеп алабыз дагы. Ушул жерден выточка түшүрөбүз. Бул көкүрөктүн сосковой точкасы болгон болсо, бизге выточка мынчалык деңгээлде түшпөйт, бул до конца кетпейт. Выточкабыздын бийиктиги где-то бир 7-8 см ылдыйракта бүтүш керек. Бул жер ошол выточканын орду. Бел айланасындагы выточканын орду. Азыр биз бул выточканы колдонбойбуз. Себеби бизге чөнтөк тигиш керек. Биз материалды бул жака узундукка кырпайбыз. Биздин материалыбыз мынау көкүрөктүн рельеф деп коет. Мынау сызык көкүрөктөн мындай кеткен сызыктар барбы? Мен азыр примерно көрсөтөйүн. Мындай кеткен сызыктар бар. Бул сызык мынау колтуктун оюла турган жеринин ортосун таап алабыз дагы. Ушул жерге келип мындай туташтырылган сызыктар бар. Бул именно ошол көкүрөктүн ордун чыгарып берүүчү жер. Мен кыргызча түшүндүрүп атам. Бул жер рельеф деп аталат. А бул жер болсо ошо көкүрөктүн сосковой точкасынын орду. Ушул жер бири-бирине миништирилип, мына эки бет бири-бирине бул жерден кыркып салып туруп кайра тип келатканда бул жерден бир аз разница болушу мүмкүн. Ошону эске алып туруп, анан ушул жерди тиксе, мына көкүрөктүн орду анык болуп чыгат. Азыр мен бул жерден бул сызык бизге керек эмес. Бизге мындай түзү керек. Себеби бул жерде замок болот. Мындай түз замок болот. Көкүрөк чыгат, бала эмизгенге ылайыкташкан мына жерде замок болот. Ушул 20 см, 22 см аралыкта. Бул жерге мындай замок сала турган болсок, бир аз биз замогубузду кыйгаштатып барып туруп, бизге колтуктан ылдый карай 25 см, 20 см аралыгында чөнтөк түшүш керек. Ушул жерде чөнтөк салып бериңиз деп кардар айткандан ушул расчетту белгилеп койдум. Мынакей, мына колтуктун чийилген чиймесинен бул жака карап 20 см өлчөйбүз дагы. Ушул 20 см-ди, мынакей 20 см-дин жөн эле мындай сызыгын сызып алып туруп белгилеп турабыз. Пока чөнтөгүбүздүн башкы жагы ушул жерге келиш керек. Баш жагы. Анан чөнтөктүн аралыгы кол бата турган 15 см-дей эле аралыкта болуш керек. Өтө мындай килейтип бучпайбыз. 15 см аралыкта болуш керек. Биз ошол 15 см бул жака кайрып чыгарышыбыз керек. Эми ошондо мына көкүрөктөгү сызыктан замок койгондон кийинки жерди биз мындай кылып алып барабыз. Замок мына ушул тушка чейин келиш керек замок. А биз болсо мына көкүрөгүн мындайынан алып келип туруп бир аз овальный кылабыз. Бул жерге биз түзүрөөк эле материалга замок кое алабыз. Мындай бир аз эле овальный болот. Ушул жерден мен муну 25 см бул чөнтөктүн баш жагы болуш керек, а кол салынган жер ушул 15 см аралыкта болуш керек. Мындай. Ошондо мен мына бел айланасындагы базалык сетканын сызыгына мындай кылып туруп замоктун ордун миништирип кетем. Ушунда бизде боковой сызыктан где-то бир 5 см бул жагына карап 17-18 см аралыкка биз чөнтөк салсак болот. Мына замокту биз бул жака бурганда где-то ушул жерге келет замок. Бул жерден тигиш болот дагы, анан тигиштен бул жагы чөнтөккө ылайыкташып кетет. Эми ушул жерлерди кыркып алам. Биз бул жерди кыркканда кайра мындай 1 см бери карай жылат. Ошондо бири-бирине мынтип улаштырып тиккенде бул жактын мен расчетун бул жактан койдум. Эми мына жактын расчетун мен мына жактан коем. Ошондо мен бияктан 1 см ашырып бычам мындай кылып туруп 1 см ашыкчараак кылып эсептейм. Ошондо бул 1 см мындай тигишке тартылып кирип кеткенде мына жер мына сызык менен мына сызык экөө бири-бирине туш келиш керек. Мына жерге туш келиш керек. А бул болсо көйнөбүздүн алды жагы болот. Мына жерге чөнтөк болот. Анан моюн оюндусунда бизде моюн оюндусунда артында мына норма боюнча 8, бизге артына мына 3 см эле түшөт элек. Мына жерди белгилечи элек артында. Анан бул жагы плечевой. Бул болсо общий мына ээн эмеге эсептелген. Арткы детальга туш болуп эсептелген 22 см. 22 см болгон мына жерден. Мен мына расчетту кошпой койдум. Мына ушул расчетту бекитип турабыз, себеби бул тигишке кирип кеткенде көрүнбөй калат. Мына жерде 22 см расчетту алынганда мына жерде тигиш менен кошо колтук оюндусу чыккан. Бул жерден азыр биз моюнга 15 см ылдыйга түшүрүп моюн тоголок кылып оюшубуз керек. Ошону биз 15ти кандай түшүрөбүз? Мына желкедеги моюндун точкасынан бул жака карап 15ти сызып көрөбүз. Бизде мына тигишти эсептебей турган болсок, 1 см тигишти минусовать этсек, мына жерде 15 см мына жерге келип калат экен. Мына аял кишинин моюнунун оюндусу мындай болуп оюлат.
ушул жерден бизде моюн оюндусу чыгат. Эгерде кыскараак оем десеңиздер 13 сантиметр ойсоңуздар болот. Анан дагы бир айта кетүүчү нерсе, колтук оюндусунда бизде артына караганда сөзсүз айырма болот. Алдында мына жердеги бизде мындай базалык чийим болчу эле. Ушул чийимден бизде колтук оюндусунда алды жагында бисектрисанын ордун чыгарып алабыз. 2 сантиметр бисектриса чыгарабыз. 2 сантиметр бисектриса чыгарып туруп, ушул бисектрисадан бул жака колтукка карап сызабыз. Жана мына основной сызык, мына колтук оюндусунун. Ушул колтук оюндусунун основной сызыгынан бул арка экөө бирдей, мына сызык. Арткы деталдын колтук оюндусу экөө бирдей. Ушул жерден мына ортолук, мына ушул аралыктын ортолугун белгилеп туруп, 1 сантиметр ичкериге сызабыз дагы. Ушул ичкериге карап туруп оебуз колтук оюндусун. Мында желкеге тийбей, желкени кайра өзүнө алып барабыз. Бизде колтугу артына караганда 1 сантиметр ичкериге оюлду. Бул колтук оюндусунун алдыңкы деталдын сызыгы. Анан да бир айта кетүүчү нерсе, биз алдыңкы детальды бычып атканда сөзсүз түрдө 1 сантиметр, мына плечевой линиядан 1 сантиметр. Мен ушуну дайыма айтам деп унутуп кетем. 1 сантиметр ылдыйга түшүп туруп, мына жерге желкеге мына кылып туташтырып койсок, бизде көбүнчө кийимдерибиздин арткы детали аркага карап тарта бербейт. Ошон үчүн ушул жерди эстеп калыңыздар. Мына эми биз бычабыз. Бул моюн оюндусун мен пока бычпай турам. Бул жерде мен эндирээк ойгонумдун себеби бул мына рельефтин тигишине кире турган ашыкча жер. Эми бул жерди тыртып алабыз. Бул жерде азыр материалыбыз 2 кабат. Мынакей. Бул жагыбыз биздин алдыңкы деталыбыз. Бул жер кыркылбайт. Просто мына жерден 1 сантиметр тигишке кирип кеткенде азаят. Мына бир деталыбыз бүттү. Узундугунда 1 сантиметр кошумча кылып кыркып турабыз пока. Кийин акырында этегин тегиздейбиз. Себеби тигишке тартылганда дагы кыскарышы мүмкүн. Мынакей бизде бул көкүрөк жагыбыз. Эми ушул жерге бизге замок коюлат, мына жерге. Замок коюлгандан кийин анан чөнтөктүн орду тигилет. Ушинтип биздин кофтабыздын дагы алдыңкы детали бычылып бүттү.